Мына су тасма, дамба. Мына дуга түріндегі су тасма, ошол Кемпирабадтын су тасмасы. Ошол су тасманын орта чегинен Кыргыз-Өзбек чегарасы өтөт. Су тасманын жарымы Өзбекстанга, жарымы бизге Кыргызстанга карайт. Ушул су тасмадан ошол жакта Карадария тиги тоонун, Кара тоонун түбүнөн Карадария сагат, ошо Карадариянын лугу менен 8 километрдей ортоп барып туруп, анан Жалал Абад жакка бурулуп кетет. Ошонун мына үстү жагы Өзбекстан, калганы бардыгы Кыргызстан. Биздин жер, биздин су. Бул жердеги жерлер дагы, жердин ичиндеги кандай кем байлык болсо, жердин үстүндөгү суу дагы, суунун ичиндеги бардык балык, башка нерселер, суунун үстүндөгү аба бейкиндиги бардыгы Кыргызстанга таандык, Кыргызстандык. Эми азыр ушул келишимдер боюнча мына Өзгөнгө келгенде да айтышты. Жогорку кеңеште, эл аралык комитетте каралды. Мен ал жерде да катыштым. Жабык ичи артында өттү. Ал жерде дагы ачык айтылды. 900-чү горизонталдан ылый жагын, мына суу баскан жердин баарын 4485 гектар жерди Өзбекстанга өткөрүп берип атабыз деп ачык айтышты. Эми ошол, эгерде ошол ишке ашып турган болсо, мына ушул суу басып турган жер, мунун бардыгы, мунун бардыгы чегара ушул жака, бер жака жылат. Мына биз турган жерлер бардыгы Өзбекстанга өтөт. Азыр эми мына балдар айтып атат, атайын оштон баягындай приборлору бар, заманбап аспаптары бар. Ошол адистерди чакырып 900-чү горизонталды өлчөттүрдүк дейт. Тигине 2 туу сайып койдук дейт. Ошол жерге чыгат экен деп айтып атышат мына. Бул жерде жигиттер айтып атышат. Тигине суу 2 туу сайып койгон. Эми туугандар, бул жерде мен жана айттым, ошол жер комитетинде иштеп жүрдүм. Бул жерде туулуп өстүм. Эч качан бул жерде жер талаш болгон эмес. Жер талаш деген сөздү уккан эмеспиз. Анан талаш эмес жерди эмне үчүн берип атабыз? Булар айтып атышат, 1965 жылы токтом чыгып, 4000 гектар жерди, 4126 гектар жерди компенсация кылып берген бул жерге деп айтып атышат. Туура. Ар жерден биздин мына ушундай жакшынакай жерлерибизге бир суу чыкпаган, таштак ар түрдүү жерлерден бөлүп ар жактан берип 4216 гектар жер беришкен. Бирок алар жер алмашылган эмес да. Биз бул жерде суу басып калып, бул жерде айыл чарба жумуштарын аткаранга мүмкүнчүлүк жок болгондугу үчүн ошол жерлерди беришкен. Ал жерлерди берген кезде дагы алар билдеттемелерди алышкан өздөрү. Ле березни деп сол жак жээктеги Кемпирабад каналын куруп беребиз деген. 149, кийин 70 калды. 219 километр канал куруп бере турган болгон. Кийин анан 70 километрге кыскартып 149 километр канал куруп беребиз деген. Ошол канал аркылуу 227 миллион куб жыл сайын суу алып турмакпыз биз. Алар 1 километрда канал курган эмес. Андан тышкары, мына Куршап айылында, мына ушул суунун жээгиндеги айылдарда бүт жердин алдынан суулар көтөрүлүп, туздар чыгып, элдер ооруп, бүт жерлер бузулуп, ошол жерге коллекторлор дренаждык системаны куруп беребиз деп айтышкан. Аны да куруп беришкен жок. Өзгөн Ханабад жолун салып беребиз дешкен, аны да салган жок. Көпүрө куруп беребиз деген, аны да жасаган эмес. Эми өзбек туугандар өздөрүнө керектүү, өздөрүнө пайдалуу жактарын аткарып, бизге пайдалуу жактары аткарылбай калып калган. Алар сөздөрүн, милдеттенмелерин аткарган эмес. Азыркылар айтып атат, чегара туура жылат бул жака. Бирок алар тоспойт дейт. Тоспосо чегараны жылдырып эмне кылат? Эмне кажети бар? Биздин талап ушундай болуп атат. Чегара мына ошол эски боюнча орунда калсын. Сууну иштете берсин. Сууну эч ким тоскон адам жок. Тоскоол болгон адам жок деп атабыз. Жерге тийбесин деп атабыз. Ал эми баягы союз бузулгандан кийин Алматы, Минский жана башка декларациялар кабыл алынган. Ошол декларацияларда бардык союз республикалардын
эгемендүүлүгүн тааныйбыз бири-бирибиздин. Ошолордун чегараларын бузбайбыз деген келишимдер коюлуп, ратификацияланып, күчүнө кирген азыркы бүт ошол мыйзамдар, документтер боюнча бул жерлер Кыргызстанга таандык, биздин жерибиз. Биздин жерибиз. Ал эми жанагы 65-жылы берилген жерлер деген жерлер, алар дагы биздин жерибиз. Алар бизге өткөн, ошол жана 91-жылы ратификация болгон документтер боюнча алар дагы биздин чегарада турат, биздин картада турат, биздин жерибиз болуп эсептелет. Эгер алар 65-те ошентип илгерке кайта бере турган болсок, биздин канча кыргыздын жерлери арендага алган боюнча өзбектерде калып кетти. Шахимардан, Сох, Советабад, тиги Шамалсай, толтура андай жерлер турабы? Ошон үчүн биз документтерге таянсак, Алматы Минск декларацияларына таянып ошонун ары иш кылыш керекпиз. Ошол боюнча булар айтып аткан жанагы 4126 гектар жер да биздики, бул жерлер да биздики. Анан өзүбүздүн жерге кайра алмаштырабызбы? Эми дагы жакшыраак көңүл бура турган жери туугандар. Мына суу тосмонун жарымы Кыргызстанда турат, көрүп атасыздар. Ушул жерде эки кез ушул суу тосмо курулуп аткан кезде кошо курулган. Эки кез. Ошол мына суу тосмонун артында подстанциясы бар, жана токту бүт регулировать бере турган. Азыр жанагы Кара Суу районунан 50 гектар жер беребиз деп, башында 100 деп, анан 50, анан кийин эл менен сүйлөшүп 20 гектар берип коелу деп аткан жерде, ошол дал ошол жерде эки кез мына дамбанын жарымы стратегиялык объекттер турат. Стратегиялык объекттер жөнүндө бир сөз жок, жөн эле 19,5 гектар, 20 гектар жер берип атабыз деп сүйлөп атышат. Эмне үчүн бул жерде дамбанын жарымы биздики экен, эки кез бар экен деген бир сөз жок. Эмне үчүн биздин ушундай стратегиялык объекттерди, ушундай бизге чоң рычаг болуп бере турган сүйлөшүүлөрдө колдонуп турган ушундай эмелерди колдонушпайт? Биз айтып атабыз, азыр биргелешкен ишкана түзүп, ошол суу тосмону чогуу башкарабыз деп атышат. Кудай жалгасын, жараткан жалгасын, биргелеткен ишкана түзүлсүн. Ошол биздин менчикти эки кезди, ошол суу тосмонун жарымын биздин үлүш катары ошол биргелеткен ишканага кошсун. Кошуп талап чогуу башкаралы. Турабы?